Ne oldu lan? Ne deysiz? Ne oldu lan diyeyim proje? Eşte olunca proyekt dokument sıramız var mı yok mu sonunda? Jönlü tekşiriyorsun. Sarılım degen ne var? Bayke proyekt dokument degen çağır. Bu uzakta 5 haftalar көп. Ne oldu? Reyt volta. Ошол боюнча, Рейд volta? Рейд эмес байке. Проверка документ просто. Просто проверка документы только на стационарных постах? Стационарных постах? Ооба. Байке, бул жакта мына биз небеден откомандирован болуп келгенбиз. Көлдү сезон башталган, ичип алгандар бар, небелер бар. Бизге дислокация бөлүнүп берет километражга. Ошонун километражы негизинде биз иш алып барабыз. Жок, мен азыр ушуну ичип алып деп атасыңарбы? Мен билбейм да, токтоткондон билем да байке. Эми билбесеңиз эле кантип жөнлү деген жокмун, башка. Жөнлү кетип аткан машинаны кантип токтотуп текшерирсиң? Ошондой эле байке. Кандай ушундай эле? Кызматтык көлүңүздү көрүңүз. Я. Праваңыз бар байке? Бар. Ал байке, барайын. Камераны алып коюңуз байке, өзүңүз көрө бериңиз. Мынаке. Так, Эминбек Бекулу Эминбек. Младший инспектор 5-чи взвода, 1-чи рот полка, УПСМ город Бишкек 29-га чейин болот. Баке, проверка документов только стационарных поста болот. Жөндөн жөн кетип аткан адамды токтотуп алып, документ текшергениңизге болбойт. 12 канча эле 1284 беле приказыңыздар адашпасам. Ошол жакта четко жазылган. Жөнлү кетип аткан адамды тосуп алып, документ текшергенге болбойт. Болбойт? Ооба. Эмнеге текшересиз? Мен эмне нарушение кылдым? Мен каласаңыз кагаз түрүндө да сизге дислокациямды көрсөтүп берем байке. Жок, дислокация. Мен дислокациянын негизинде. Жок, дислокация бул сиздин кайсыл жерде кызмат өтөшүңүздү белгилей турган нерсе. Ошо кызматыңызды өтөп, эгерде мен нарушение кыла турган болсом, токтотуп, документин сурап берип, протокол түзүп кетире бересиз. Туурабы? Анан жөнлү кетип аткан машинаны токтотуп, эмнеге документ сурайсыз? Түшүнбөйм. Праваң, может, мисалы үчүн, может, праваң көрүп атасызбы? Ооба. Бул аз көл жегине барып туруп, спирттик ичинде ичпеген кимден кепилдик. Көл жегине барып туруп, сиз спирттик ичимдиктер ичпегениңизге ким кепилдик бере алат? Мына сыртқы келбетін өзіңіз қарасаңыз. Мына ылай болуп турса, машинам ылай болуп турса, бул ичип алды дегенди түшүндүрбөйт да, туурабы? Мен шек сананышы мүмкүн да. Ооба, мүмкүн, бирок сизге шек сананганда мен ичип алдыңыз деген жокмун. Шектүүсүз. Ооба, шектендиңиз. Кайсыл учурда шектенесиз? Мисалы үчүн мен машинаны кичине туура эмес айдасам, туурабы, кичине мындай чайпасам, ушуга окшогон нерселерди азыр мен түз эле жолдо келатам да. Түз эле жолдо эмес, мына жактан да өзүңүз чайпаганыңыз мына жолдун. Жол ушунуку экен да, эми? Ошол. Бир жагынан могу сыртка билет болот. Аз тоздуңуз меничи? Азыр мен ичип алып, мындай мен көрүп турасыз, мен сүрүштөсүз да. Сойло турамбы? Шегиңиз жокпу? Уже дальше жок да, туурабы? Мени токтоттуңуз. Сөзсүз соо экенсиз, байкеде жолун улай беришим керек да. Жолуңузду улай беришиңиз керек. Проект мисалы сизде права жок болсочу байке. Эми мисалы сизде жок болсочу деп эле тозо берген болбойт да, байкеси. Караң, биринчиден шектенген үчүн токтоттум. Ошонун основаниясын сиздин документиңизди текшерип атам байке. Ошол эле. Я, давайте анда мен сизге документти көргөзөйүн, только колуңузга бербейм. Жок, көрсөтүп эле коюңуз, мен колума берин деген жокмун, башка эмес, чынбы? Көрсөтүңүз ошол эле. Барбы жокпу? Мына паспорт машинанын. Мындай номерин көрүп алайын байке. Маркасын. Так, маркасы бердим. Эми праваңды көрсөтөм. Мынаки. Аты-аны болду. Ошол эле байке. Бирок азыр мен сизге мындай. Сиз магачы? Атыңыз ким эле? Болбойт да. Атыңыз ким эле? Эминбек. Эминбек. Сиз азыр мага мындай жакшына сүйлөгөндүгүңүз үчүн эле көргөзсөм. Ошол эле. Эгерде мындай Жок, мен сизге бургит эткенде эле эмес, башка кимге келген жок. Просто сиз келбет, чындап эле келишип калыптыр машина, Ооба. Көл жегине барып туруп, бул жакта көлдүн сезону башталган, аны деле билесиз. Биз ошол жак автомобиль болуп Бишкектен келгенбиз, Борбордон. Болду, түшүндүм. Ошол эле байке. Чо, ийгилик. Саламат болуңуз,